Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Москвада ооз ачар учурунда кармалган кыргызстандыктар бошотулду. Сот тармактарда Москванын Таган районундагы коомдук тамактануу жайларынын биринде ооз ачып жаткан эмгек мигранттары, анын ичинде кыргызстандыктар массалык түрдө кармалганы тууралуу маалымат пайда болгон. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен билдиришкендей, бул факты боюнча элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкери Москванын Таган районунун ички иштер бөлүмүнө барды. Элчиликтин көмөгү менен жүргүзүлгөн тиешелүү иш-аракеттердин жыйынтыгында кармалган Кыргыз Республикасынын бардык жарандары Россиянын аймагынан административдик чыгаруу түрүндөгү административдик жаза колдонулбастан бошотулду деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда кармалгандардын тамак ашсыз жана суусуз калганы тууралуу маалымат тастыкталган жок. Булак кабар кежи. Аксыда талаада териси сыйрылган эшектер боюнча териштирүү башталды. Социалдык тармактарда аксынын тегени айылында тартылган видео тарап жатат. Видеодо териси сыйрылган эшектердин талаада жатканын көрүүгө болот. Видеонун автору аларды санап 18 баш эшек экенин айтат. Окуя боюнча Сереп медиа маалымат агенттигине Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан териштирүү иштери башталганын билдиришти. 5 апрелге караган түнү Аксы районунун Ак Суу айыл аймагынын Жарбатыр участкасындагы колотто белгисиз адамдар 18 баш эшекти союп, терилерин сыйрып кетишкен. Бул факты боюнча териштирүү иштери башталган деп айтылат маалыматта. Булак Сереп кежи. Тажикстандан 3 унаа аккумулятор алып келүүгө аракет кылгандар аныкталды. Баткен облустунун Лейлик районунун Сай жергесинде мамлекеттик чыгарага жакын жерден аткезчилик жол менен унаанын аккумуляторлорун алып бара жаткан айдоочулар кармалды. Анын жалпы баасы 860 миң сомдон ашуун деп бааланууда. УКМКнын чегара кызматынын маалыматына ылайык, чегарачылар алгач Тажикстанга тиешелүү номер менен Opel үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Бирок айдоочу токтотуу талабына баш ийбей, Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүүгө аракет кылгандыгына карабастан кармалган. Унааны текшерүү учурунда аткезчилик жүк 33 аккумуляторду табылган. Айдоочу аткезчилик жүктү Кыргыз Республикасынын аймагында сатуу үчүн мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган. 2 сааттан кийин чегарачылар кыргызстандыктардын башкаруусунда бара жаткан 3 унааны токтотушкан. Honda унааны текшергенде 38 аккумулятор, Opel үлгүсүндөгү унаадан 44 аккумулятор жана Opel Zafira унаадан 42 аккумулятор табылган. Тиешелүү документтер толтурулгандан соң кармалган айдоочулар, автомашиналар жана аткезчилик жүк компетенттүү органдардын кызматкерлерине андан ары териштирүү үчүн өткөрүлүп берилди. Булак Назар Ньюс кежи. Александр Крестинин кызматтан кеткенден кийин кайрылуу жасады. Ак шумкарлардын мурдагы машыктыруучусу Александр Крестинин кызматтан кеткенден кийин кайрылуу жасады. Кайрылуусунда ал улуттук курама команданын бардык футболчуларына, күйөрмандарга өзгөчө ыраазычылыгын билдирди. Мага келечекке жол ачкан Кыргыз курама командасынын машыктыруучусу болгонума кубанычтамын жана сыймыктанам. Бул улуттук курама команданын оюнуна ар дайым көз салам. Менин жүрөгүмдө биздин биргелешкен ишибиз өзгөчө орунда турат. Алга Кыргызстан. Улуттук курама команданын оюнчуларына жана машыктыруучулар штабына көп жылдар бою чогуу иштегенибиз үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Биз абдан узак жолду басып өттүк. Ал аяктады. Биздин иш учурунда көп нерселер болду. Сиздерге келечекте эң жакшы нерселерди каалайм. Стадионубузду толтурган күйөрмандарга терең ыраазычылык билдиргим келет. Көптөгөн абдан жакшы көз ирмемдерди баштан өткөрдүк. Ар дайым бирге болдук. Биз дайыма футболго берилгенбиз. Биздин күйөрмандар эң мыкты. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун орду өзгөчө. Ошондой эле Кыргызстандын футбол союзуна бардык кызматкерлерге биргелешкен ишибиз үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Барына ийгилик, эч кандай жаракат жана футболдо көп убакыт болуу, деди Крестинин кайрылуусунда. 3 апрелде Кыргыз футболдук союзу Александр Крестинин өз ара чечим менен кызматтан кеткенин билдирген. Анын ордуна орусиялык Андрей Кончевскис келиши мүмкүн. Булак Супер кежи.
келечекти ойлобогула. Ал жок, Россия менен АКШнын ортосунда өзөктүк согуш боло турган нерсе. Мындай пикирин Рональд Рейгандын учурунда Ак үйдө иштеген Пол Крейг Робертс жазган макалага шилтеме берип, РИА Новости билдирди. Вашингтондун тайкы саясатынан улам Россия менен АКШнын ортосунда өзөктүк согуш болбой койбойт. Кошмо Штаттар дүйнөлүк гегемониясын жоготкусу келбей, Россия сыяктуу тоскоолдукту жок кылууга ниеттенет. Ошол эле учурда Вашингтондун пропагандачылары бардыгына Москваны күнөөлөп жатат, деди Робертс. Анын айтымында Москва мындан ары Вашингтондун эч кандай кепилдиктерине ишенбейт. АКШнын тышкы саясаты чоң катачылык менен түзүлөдү, жашоодон ырахат алып жашагыла, келечек жөнүндө тынчсызданууну токтоткула. Неоконсерваторлор келечек жок деп кепилдик беришти деп кеңеш берди ал америкалыктарга. Буга чейин Россиянын Коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев Украинадагы кризистин шартында Батыштын чагымчыл аракеттери өзөктүк согушка алып келиши мүмкүн экенин эскерткен. Булак Назар Ньюс кежи. Англияда 15 аялдан 16 балалуу болгон ата алимент төлөбөө үчүн өлүмүн ойлонуштурду. Улуу Британиянын 37 жаштагы тургуну Кит Макдональд балдарына алимент төлөө үчүн өз өлүмүн ойлонуштурду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Кит Макдональддын 15 аялдан 16 баласы бар. Ал биринчи ирет 15 жашында ата болгон. Ал эч жакта иштеген эмес. Ошол себептен балдарына алимент төлөө үчүн өз өлүмүн алдын ала ойлонуштуруп, каза болгондугу тууралуу маалымат жарыялоого аракет кылган. Бул кадам үчүн ал Британиядагы эң начар ата деген атка конду. Учурда ал 2015-жылы таанышкан 6 жашар уулунун апасы менен жарашкан. Аялдын айтымында алардын мамилеси бул ирет олуттуу. Булак Супер кежи.